Дагы жаңы сөздөрдүн топтору булар таандык ата точтор. Кимге эмне тиешелүү экенин көрсөткөн сөздөр. Мисалы менин, меники, менин, my. Сеники, сиздин, сенин, your. His, анын, эркектики болсо his болот, анын, аныкы. Her, анын, аял. Our, биздин, their, алардын болот, their деп. Our, биздин болот. My name is, мисалы, менин атым. Ат мага тиешелүү экен. Менин атым жөнүндө сөз болуп атат. My name is Нуржамал. What is your name? Сенин атың ким? Менин, сенин, анын, бунун деген демек ата точтор, таандык ата точтор. Her name is Дария. Анын аты Дария. He is our friend. Ал биздин дос. It's their problem. Бул алардын маселеси. Таандык ата точ кимге таандык экенин көрсөтөт. Притяжительное местоимение показывает принадлежность. Кимге таандык экенин көрсөтөт. A possessive adjective shows ownership. Менин китебим, моя книга. My book. Биздин үй, наш дом, our house. Жалгыз колдонулбайт. My деп айтпайбыз, your деп айтпайбыз. Сөзсүз артынан эмне уланат? Эмне тиешелүү, эмне жөнүндө сөз болуп атат. Ошол этиш эмес зата точ кошулуп айтылат. Таандык ата точтон кийин зата точ келет. После притяжительного местоимения идет существительное. Possessive adjective is followed by a noun. My book болот. Book бул зата точ. Зата точ ким эмне деген суроого жооп берген сөздөр. Ким унутуп калган болсо, мектептин программасында бар. Зата точ бул ким эмне деген суроого жооп берген сөздөр. Этиш эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жаткан, эмне кылат, ушул кыймыл аракетин билдирген сөздөр. Кеттик. His жана her айырмасы. His бул аныкы. Her дагы аныкы. Айырмасы кандай? His бул эркек үчүн, ул балдар үчүн, her бул аныкы, аялдар үчүн. Her анын аял үчүн айтылып атат. For a woman. Мисалы, анын аты Амир. Биз her name is Amir деп айтпайбыз, анткени his деп айтылат эркек үчүн. His name is Amir. Анын аты Айда. Айдай. Же болбосо Аида. Her name is Аида. Your, сен да, сиз да. Yo бир адамга да, бир нече адамга да колдонулат. Мисалы, сенин деп айтыш үчүн да биз your'ну колдонобуз. Сиздин деп айтыш үчүн да биз your сөзүн колдонобуз. Силердин деп айтыш үчүн да биз your сөзүн колдонобуз. Сенин апаң, твоя мама, your mother. Ваш дом, сиздин үйүңүз, your house. Эми бул жерде бунун деп айтканды үйрөнөбүз. Бунун деген it's деп айтабыз. It's it's апостроф менен айырмасы кандай? It's деген бул анын деп которобуз. Буюмдун же жаныбарлардын тиешелүү нерселерди айтканда колдонобуз. It shows possession for things, animals. Бул нерселерге жана жаныбарлардын нерселери ошо ага тиешелүү экенин көрсөтүп атат. Его кличка Rex, айттын аты Rex. Its name is Rex. Айырмасы чоң. It's деген it is, это сокращение от it is to be. Помните, to be өткөнбүз го? Ошол to be'нин формасы бул жерде it is. Ошондуктан it's менен апостроф it'ти айырмалап билип колдонуп жүрүшүбүз керек болот. Демек, таандык ата точ плюс зата точ, притяжительное местоимение плюс существительное, possessive plus a noun. Бул жерде ата точ, таандык ата точ өзүнчө my, your, his, her сөздөрү өзүнчө келбейт. Сүйлөмдө анын артынан сөзсүз түрдө зата точ келет. Не меняется,
does not change. Özgörülbeyt. My, you degen özgörülbeyt. His, her ayırmasını bildik, düşündük. Its menen its'tin apostrofu bar its'tin ayırmasını bildik, үйрөндүк. Тандык ата тобуштар кандай суроого жооп берет? Кимдин деген суроого жооп берет. Англис тилинде бул whose деген сөз, суроолуу сөз. Мисалы, бул менин китебим. Это моя книга. This is my book. А суроо кимдин китеби? Чья книга? Whose book? Менин жообу my болот, Кыска жыйынтык. Кратко, in short. My, your, his, her, our, their деген сөздөр эмнени түшүндүрөт экенин эми биз билебиз. Жана сүйлөмдөрдө кошуп, өзүбүздүн сүйлөө речибизге кошуп сүйлөгөндү билебиз.